Assalamu alaikum достор. ВК таргет боюнча видео тарткам, бирок акча чыгарганды көргөзгөн эмесмин. Меники чыкпай жатат деген комментарийлер бар экен. Ошого жооп кылып, мына чыгарып көрсөтөйүн деп атам. Вувести дегенди базам. Анан алдынан кивиге же болбосо пайерге чыгарам. Экөөүнө тең эле акча түшөт. Азыр пайерге чыгарайын 15ти. Анан пайерди тандайм. Пайер кошелёккө кирип, өзүбүздүн пайер номерибизди алабыз. Пайер кошелёктун номери болот. Эгер буга чейин билбесеңиздер, пайер кошелёкту өзүңүздүн паспортуңузга идентификацияны өткөзүп колдоно бересиз. Анан бул жерде П деп турат го. Ошол номерди копировать этем дагы. Ошол жерге вставить кылам. Анан создать заявку дегенди басам. Азыр катып калды, кайра кирейин. Мына пайерди басам. Пайер ана сумманы жазам, канча сумма чыгарабыз. Минимальный 15 рубльдан чыгат. 15 рубль деп жазып алайын. Эми жана копировать этип алганды пайерим кошелёгун жазам да. Создать заявканы бассам ушундай emailга код барат. Регистрация кылган emailыбыз. Мурунку видеодо айткам, точно туура emailыңыздарды жазыңыздар деп. Ошого код келет. Мына келди. Ушул жерде англисче тамга сандар менен келет. Ошону копировать этебиз дагы. Жанагы жерге алып келебиз. Код деген жерге коесуздар. Анан создать заявканы бассыздар, болду. 2 күн ичинде түшөт. Мага 1 күндө түштү. Мынакей. Уже акча түшкөн. Азыр көрсөтөйүн деп атам. Түшкөн историясын. Будан 3-4 аккаунт ачып алып деле иштесе болот. Ар бир браузерге башка. Мынакей 15 рубль түшкөн пайерге кече күнү. 6-да түшкөн. Мен муну 7-чи, мынакей. 7 апрель күнү түшкөн, 6-сы чыгаргам. 6-сы чыгып вывод кылган, 7-си түшкөн. Ушинтип чыгарып бересиздер. 3-4 аккаунт менен деле иштесе болот. Ушундай эле подписация кылып беребиз. Тегил ВК таргет боюнча видеолорумду карасаңыздар, толук видео тартылган, кантип бардык ушул аккаунттарды туура кошуп иштейт. Ретвит кыласыздар, подписация кыласыздар. Оңой эле. Ушундай 15 рубльды бир 5-6 жолу, бир күндө 5-6 жолу кирип эле задание аткарып таап алса болот. Сразу кивиге, пайерге чыгарып алабыз. Бул сайтте канча жылдан бери эле иштейт. 10 жыл болуп калды, жадан ашык. Ишеничтүү эле иштей бересиздер.